Саламатсыңарбы, урматтуу окуучулар. Балдар, бүгүн силер менен биз жаңы тема өтөбүз. Сабактын темасы текстеги орундуу жана орунсуз кайталоо. Сабактын максаты текст түзүүдө орундуу жана орунсуз кайталоонун мааниси. Аларды текстте туура колдонуу ыгын тереңдетесиңер. Орундуу кайталоо деген эмне? Орундуу кайталоо текстте айтылуучу ойду тактоо, ышыктоо жана сөздөрдүн көркөмдүгүн арттыруу максатында колдонулган кайталоо орундуу кайталоо деп аталат. Орундуу кайталоонун кептеп колдонулушу адамдын ички сезимин билдирүүдө колдонулат. Кептин экспрессивдүү, эмоционалдуулугун арттыруу үчүн колдонулат. Ойду тактоо, ышыктоо максатында колдонулат. Адамдын ички сезимин билдирген капалангандыкты, ачуулангандыкты, кубангандыкты билдирүүдө орундуу кайталоо колдонулат. Мисалы, аттиң, эмнеге анын айтканына кулак салбадым экен? Кап, эми кантем десең. Бирок Асан ошол замат түшүндү да катуу кыйкырып, катуу бакырып, болушунча ачуусун Айшадан чыгарды. Эч ким сага жамандык каалабайт. Эч ким сенин энчиңди тартып албайт. Мына балдар, бул жерден силер биринчи сүйлөмдө орундуу кайталоо бул капалангандыкты, өкүнгөндүктү билдирип тургандыгын сүйлөмдүн мааниси аркылуу туюп турасыңар. Ал эми экинчи сүйлөмдө эмоционалдык экспрессивдүү маанайдагы сүйлөмдүн маанисин түшүнүп турасыңар. Бул жерде орундуу кайталоо катуу бакырып, катуу кыйкырып деген сөз айкаштары болду. Ал эми үчүнчү сүйлөмдө болсо ойду бышыктоо, тактоо, өзгөчө болуп көрсөтүү максатында эч ким деген сөз колдонулду. Ал эми орунсуз кайталоо деген эмне? Текстеги сүйлөм тизмегинде айрым сөздөрдүн же сөз айкаштарынын стилдик максаттан тышкары ыксыз кайталана бериши орунсуз кайталоо деп аталат. Орунсуз кайталоо көбүнчө сөздөрдүн синонимдерин туура колдоно албагандыктан тил байлыгынын жардылыгынан келип чыгат. Эми балдар, үйгө тапшырма. Китебиңердин 8-чи көнүгүүсүндө төмөндөгүдөй сүрөттөр берилген. Сүрөттү карагыла. Сүрөтчү айтайын деген оюн өч алуу аттуу темада чечкен. Ушул эле темада сатира же юмор түрүндө кыскача аңгеме жазгыла. Орундуу кайталоого көңүл бургула. Саламатта калгыла.